Мына буюрса Валеренка да башталды. Мындай болуп капалка менен эле казылат. Обычный эле картошканын стандарты менен себилет. Картошка түптөгүч менен эле түптөлөт. Ошол эле капалкасы менен эле казылат. Дастан Камелов 1 гектар аянтка мышык тамыр өсүмдүгүн айдаган. Быйылкы түшүмү былтыркыга салыштырмалуу мол болду. Кыш мезгили тагыраагы жерге тоң түшкөнчө бул өсүмдүктү казып алышы керек болот. Кадимки картошкадай өстүрүп, күз келгенде тамырын ажыратып алып кургатышат. Мышык тамырды кургатып сатса, киреше ошончолук жогору болот. Өткөн жылы 600-700 миң сом каражат тапса, быйыл 1 миллиондон ашык киреше табуу пландалууда. Таза топурагын таза күйүп, сабагын кесебиз. Сабагын кескенде мая ортосунда сөңгөгү бар. Картошкадай болгон сөңгөгү болот. Ошону майда тилип, жууп туран өткөрөбүз. Кургат сушилкасы барлар өзү тилип кесип туруп, сушкага салып кургатышат. Мунука суу бойдон сатып ийгенде килограммы 100 сомдон, а кургатып сатса 500 сомдон да килограммы. Багбан август айында мышык тамырдын гүлүн алып өзүнчө даярдалган аянтка сепкен. Бүгүнкү күндө өсүмдүктүн көчөтү даяр болуп өсүп чыкты. Кыш мезгилине чейин сууну күнүгө куюу керектигин айтат. Көчөттөрдүн бир даанасы 1 сом 50 тыйындан сатылып, азыртадан жаз мезгилине карата сатып алып, ээлеп койгон кардарлары дагы бар. Жалпы облус тургундары бул өсүмдүктү жайылтса, кирешеси жогору болоорун айтат. Кар түшкүчө мындан да бийик болуп өсөт. Анан бул куурап калат. Сабагыч тоң түшкөндөн үстүн тырмап салабыз. Бунусу кетет. Жазында кайра өсүп чыгат да, ошол маалда талаага көчүрөбүз. Буюрса бул Валеренканын баасы да жакшы болуп, фермерлерге жакшы болуп атат. Мисалы картошканы 300 миң расход болосун 1 гектаргачы. А мындан 100 миң менен эле сеп өстүрүп алсаң болот. Рассадасы штучна сатылат 1 сом 50 тыйындан. Эгер кеңеш алам дегендер болсо, кайрылыңыздар, жардам берем. Кыргызстан, полный Кыргызстанга жайылса жакшы болмок. Азыр эч ким билбейт да, простачы бул бизнестичи. Баары мисалы элде болсо бизде болот дегендейчи. Маман айылында өткөн жылы 200 гектар аянтка мышык тамыр өстүрүлсө, быйылкы жылы 300 гектар жерге эгилген. Биздин айылда башынан эле ушу Валеренкага басым жасайт. Бизде Валеренка эмес, дары-дармектерден дагы календула да себилет. Бул Валеренканыкы быйыл мынакей баасы, стартовый ценасы, суусу 100 сомдон башталды. Кургагы 500 сомдон болуп атат. Былтыр 200 гектардын тегерегинде себилсе, быйыл 300-300дөн ашыгыраак себилди. Бул көрсөткүч эми жакшы баа берип, дыйкандарыбызга биздин элибизге жакшы көрсөткүч бергендиги үчүн ушундай өнүгүп көп боло баштады. Казып алуу башталды. Картошка себеби деген азыр картошка чогуу башталып атпайбы, ошон үчүн токтотуп атышат элдер. Азыр биржа кымбат да. Картошканын малында биржанын баасы да көтөрүлүп кетет. Ошон үчүн картошка бүткөндөн кийин бул да башталат. Бирок азыркы учурда деле бул өсүп атат да. Бул тек тоң түшкүчө чоңо тамыры жоонор берет экен, өсө берет экен. Вес кошула берет. Канча кеч болсочу. А эгер аябай кеч калып калсаң, тоңуп калып, эгер вообще жетишпей калсаң, жазында деле казсаң болот. Бул үшүбөйт, эчтеке болбойт. Жазында казып алса болот. Көпчүлүк валериан өсүмдүгү деп билген мышык тамырдын адам баласынын ден соолугуна тийгизген таасири чоң. Жүрөк оорусун алдын алып, мээнин тынч алып эс алуусунда мыкты жардам берет. Салтанат Керимкул кызы, Адилет Мукашев, Мадина Бакирова, Ак Суу районунан.